Assalamu alaikum dostlar. Mına kuruluş işleri baştaldı. Algaçkы kuruluş işler 5 noyabrda mına үйдү талашып урушуп болсо дагы ээси менен мына ошо төмөндүк бала өзү биякта 1 ай жүрүп баягы жиндиленген келин менен чалышып тартышып өзү алды. Мына шу бала мына төмөндүк бала. Мына шу баягы үйдү алды. Биринчи болуп чыкты эле го. Баасыны бирөө көтөрүп коюп, анан эжеге бир дагы кыргыз келбей койду. Анан ошо бул бала чалып көндүрүп биринчи коюлган, биринчи сатылган баадагы үйдү алып койду. Мына ошо үй мындай акыбалда бир эле ушул потолоктору түшүп кеткен, а так мындай айтканда жакшы эле абалда үйдү. Мен киришпегеним себеби бир жолу адамдар баягындай кандай десем, келишимди бузуп койсо, мен алар менен башка иштешпейм да. Ошого мен бул жерди эч кимге сунуштаган да жокмун. Кааласаңар өзүңөр сүйлөшкүлө, өзүңөр алгыла сүйлөшүп. Бул бала 1 ай, мына 1 айдан өттү. Бияка келгенден бери 1 ай. Өзү чалып, күнүң чалат, о менен талашып бир бала кылып. Эң биринчи баа, Азамат берген баадан бир бала кылып кыскасы алды да. Талашып. Ортодо эми башка адамдар дагы жардам берди. Бирок мен эмес. Мен чалып да койгон жокмун. Ошол бир жолу бааны көтөрүп бергенден кийин сен менен иш бүтпөйт деп эме кылып койгом. Бул бала номерди алып өзү чалып, өзү эме кылып, ортого адамдарды салып, алар чалышып, кыскасы Азамат берген баасыны бул дагы берип алды буюрса. Буга чейин дагы адамдар чалган номерлерин бергем, өзүңөр чалып сүйлөшкүлө деп. Анан бир Амантай деген акабыз келген эди Москвадан бери. Чалып сүйлөштү эле, бирок бир нерсе болуп, себеп болуп, кыскасы келишпестик болду да, албай койду. Кыскасы эми мына кошуна үйдүн ээси чыгып калса, ал чыккан, ээси бар, бирок ал сатпайм деп жүрөт. Сатып калам десе, балким сатууга чыгарсак болот. Ал эки эже сиңдил экен да, бирөөсү сатам дейт, бирөөсү сатпайм дейт. Ошого талаш тулуш андайлар менен иш бүтпөйт достор. Ошо гаражы бар, баягы апкайым өскөн үйдү мен ушу экинчи жолу келип атам бияка. Себеп мен кадамымда баспайм, сен мындай кылганың туура эмес деп, ошол бойдо калып кетти. Бул бала өзү талашып, содалашып, ортодо да адамдарды, тил билген адамдарды салып алды да, кыскасы алып койду. Эми мына там башыда тешиктерини жабып, потолок түшкөн жерини издеп таап жүрөт, мына эме кылам деп, ремонт кылам деп. Ошо достор, сизге дагы мындай үйлөр насип кылсын. Мына үйлөр болот келечекте. Бир аз сабыр кылыш керек. Анткени көпчүлүк бияктагы эл үй сатылып атканына да ишенбей, мына эми үйлөр сатыла баштаганын көрүп туруп, акырындап өзүнө жаккан баасыны коюп сатып атат. Анан келип үй чыкса келсеңер алсаңар болот, бирок азырынча үй жок. Ошого бияка чыкпай эле коюңуздар. Кыш да келип калды, мынтип кыш күнү сиздер менен бир жака барып иштеш дагы мен үчүн кыйын. Анткени мен өзүмдүн
иштерим бар. Жакын ортодо койчу келет, малчы келет. Малымды карашып берсе, ошондо мен тыгын бир ишке кирем. Үйлөрдү дагы издеп, кошуна айылдардан изде дегендер аябай көп болуп атат. Мен издебей эле таап койсом болот, авитодон эле. Же сиздер өзүңүздөр тапсаңыздар болот. Таап туруп мага чалсаңыздар, мен ошону таптым, барып көрүп бер, жол киреңди төлөйм деп айтсаңыздар, албетте мен малчы кесе ошо мезгилде барып келип видеого тартып, ээси менен жолугушуп, документтерин көрүп, кандай эмнеси бар, толугу менен сиздер үчүн кызмат кылышым мүмкүн. Буга чейин кандай кызмат кылган болсом өзүмдүн айылымда ошондой эле кызмат кылам. Бирок алыс жерге, ачыгыча айткан, алыска айылдарга барган ал бекер эсебинде болбойт, албетте. Өзүңүздөр чалып, мен менен сүйлөшүп, кеңешип, анан сиздерге жаккан үйлөрдү барып көрүп берсем болот. Чалыңыздар достор, саламатта болуңуздар. Нурдинди, төмөндүк Нурдинди куттуктап коюңуздар комментарияда. Жаман сөз жазгандар жаман болуп калып кете бергиле.